Актуалдуу маектен баштайбыз. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова, саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, буга чейинки берүүбүздө Каса 1000 Борбор Азиядан электр энергиясын экспорттоо боюнча долбоор бар экендигин, анын алкагында Кыргызстан элдин керектөөсүн канааттандырып, калган учурда электр энергиясын экспорттоп, мына ушул түштүк Азияга электр энергиясын сатуу менен киреше табууга мүмкүнчүлүк ачылаарын айткан элек. Дал ушундай ири долбоордун алкагында жергиликтүү калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мүмкүн болгон жагдайлар дагы буга чейинки берүүбүздө айтылган. Бул долбоор жөнүндө бүгүнкү берүүбүздө да сөз кылабыз. Мына ушул жергиликтүү коомчулукту колдоо деп аталган Каса 1000 электр өткөргүч чубалгысын өтө турган аймактарда социалдык инфратүзүмдөр үчүн курууда калктын жашоо сапатына оң таасир берүүчү долбоор катары киргизилген. Актуалдуу маекте биз бүгүн ушул долбоорду жөнүндө, мунун максаты, реалдуу түрдө кандай жыйынтыктарды берери жөнүндө сүйлөшөлү. Биздин уктуруубузга келген мейманыбыз бар, тааныштырып кетейин. Каса 1000 жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун координатору Байалиев Майрамбек Эмилбекович. Ошондой эле биздин уктуруубузга дагы социалдык жоопкерчилик чыңдоо долбоорунун координатору да келмек, бирок ден соолугуна байланыштуу азыр катыша албай калгандыгын билдирди. Биз анда Майрамбек Эмилбекович менен сөзүбүздү баштайбыз. Адегенде угармандардын эсине салып кетели. 39 21 90 39 19 30 телефондору биздин ушул актуалдуу маекке иштеп жатат. Темага байланыштуу сурооңуздар болсо бериңиздер. Бизди Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан дагы түз көрүп уксаңыз болот. Андыктан бул жакка дагы өзүңүздүн комментарийиңиз болсо жазыңыз. Майрамбек мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы радио угуучулар? Өзүңүз билгендей, буга чейин угармандарга биз ушул Каса 1000 долбоору жөнүндө тааныштырган элек. Анын ичинде ушул экономика, ошол эле энергия системасынын жакшырышына кошо турган салымы, деги эле энергетика долбоорунда бул долбоордун салмагы туурасында сөз кылганбыз. Анан өзүңүз билесиз, кандай гана ири долбоорлор болсун, ал бир социалдык жагында дагы бир жакшы бир жагдайды бере турган жагы болсо, бул дагы бир өзгөчө бир мааниге ээ да. Мына бүгүн биз сөз кыла турган ушул Каса 1000 долбоорунун алкагында ишке ашырылуучу жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун маанисине токтололу. Негизи сиздер бул жумушту баштагансыздар, долбоор өзү ишке кирдиби? Долбоор ишке кирди. Долбоор быйылкы жылдын 4 февралында күчүнө кирип өзүнүн ишин баштаган. Анан өзүңүздөр жакшы билгендей, ушул ковид пандемиясынан улам долбоор ошол жаз айларында бир аз токтоп турууга аргасыз болдук. Ошол областтын деңгээлинде, райондун деңгээлинде тегерек столдорду өткөрүү менен гана чектелип токтоп турдук. Андан кийин ошол баягы пандемия басаңдагандан кийин жерлеринде киришүү чогулуштарын өткөрүп, ошол долбоордун максаты, ишке ашыруу механизмдери боюнча жерлеринде бир топ жумуштарды алып бардык. Андан тышкары ушул ковид пандемиясын бүт дүйнө жүзүн каптап, Кыргызстанды айлана өтпөгөн ковид пандемиясын да күтүп отурбастан жерлеринде жумушту алып баруу үчүн атайын ошол онлайн платформаны түзүп, ошол онлайн платформа аркылуу калктын калың катмарына маалыматтарды жеткирип, долбоор боюнча талкууларды жүргүзүп, бир топ жумуштарды баштадык. Эми долбоор боюнча кыскача айтып өтсөм, долбоордун негизги максаты ошол жана өзүңүз айткандай Каса 1000 электр чубалкылары өткөн аймактарда, бул Ош областында, Жалал абад, Ош, Баткен областтарында, ошол линияны бойлой, электр чубалкыларын бойлой жайгашкан айылдарда элдин ошол калың катмарын долбоорго катышуусун, ошол чечим кабылууларга катышуусун арттыруу менен алардын ошол кабыл алган чечимдерин, көйгөйлүү деп тапкан маселелерин чечип берүү, ишке ашыруу боюнча атайын гранттык каражаттарды берүү менен ошол социалдык объектилерге, электр энергиясына, анан экономикалык объектилерге болгон бир алардын мүмкүнчүлүгүн арттыруу багытында иштер жүргүзүлөт да. Негизинен биз 3 багытта иш алып барабыз деп атабыз. Бул биринчи багыты ошол электр чубалкыларын бойлой жайгашкан айылдарда электр энергияларын жакшыртууга, себеби дегенде Каса 1000
электр линиясы өткөн айылдарга түздөн түз электр энергиясын бербейт. Ал ошол түштүк Азияга өтүп кетет. Ал эми ошон үчүн ошол жерде жайгашкан, ошол жерде жашаган калкты электр энергиясы менен камсыз кылууга көмөктөшүү, жардамдашуу. Экинчи багыты ошол жерде жашаган элдерди ошол социалдык объектилерге мүмкүнчүлүгүн арттыруу, социалдык объектилерди оңдоо, куруу жумуштары менен ошол социалдык мекемелерге баягы мүмкүнчүлүктөрү кеңейсин деп атабыз. Анан үчүнчү багыты ошол айылдарда экономикалык объектилерди куруу менен ошол айыл чарба багытында болобу, же болбосо ошол айыл чарба багытында продукцияларды кайра иштетүүгө болобу, же теплицаларды курабыз дейби, же мүмкүн атайын ресурстук центрди, борборлорду курабыз деп айтабы. Эл өзү чечим кабыл алып, бизге тактап бериш керек. Мына анан ошол багыттарда биз ошо гранттык каражаттарды беребиз деп атабыз да. Нарибек мырза, мына туура сиз буга чейинки уктурууга да айткансыз, ошол жергиликтүү калк, жергиликтүү бийлик өздөрү дагы сунуштар менен катыша алат депчи сиздердин долбоорго. Анан кийин негизи айтсаңыз, бул долбоор ишке ашырууга албетте бир каржылык каражаттар дагы талап кылынат. Анан бул сиздердин долбоорго көмөктөшкөн уюмдар бар экен. Арис, Агахан фонду деп атасыздар, Дүйнөлүк банк каржылык колдоосуна мен азыр карап отурам да. Айтсаңыздар, бул уюмдардын ролдору канчалык болот? Ошого дагы токтолуп кетсеңиз. Бул жерде жана айткандай эле сиздер өзүңүздөр айткандай эле бир топ ошол уюмдар катышууда. Бул жерде ошол Арис уюму, Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу Арис, Агахан фондусу менен биргеликте бул долбоорду аткарат. Бул долбоор ошол мамлекет тарабынан ГКПН деп айтып жүрөбүз. Ошол ГКПН негизги ошол жооптуу мамлекеттик уюм катары кирип атат. Ал эми Арис менен Агахан фондусу бул долбоорду ишке ашырат. Түздөн түз жер жеринде ишке ашыра турган эки уюм. Андан бул жерде ошол долбоорду каржылап аткан уюм катары бул Дүйнөлүк банк кирип атат. Дүйнөлүк банк толугу менен 100% Дүйнөлүк банк каржылайт. Бул жерде каржылоонун жалпы көлөмү 11 миллион АКШ долларын түзүп, анын 6 миллион доллары грант түрүндө, ал эми калган 5 миллион доллары кредит түрүндө келип аткан акча каражаттарды баардыгы ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан баягы гарантияланып келип аткан акча каражаттары. Бунун баардыгы жогорку кеңештен ратификациядан өткөрүлүп, мыйзам түрүндө келип аткан акча каражаттар. Бул жерде ошол эң негизги жана айткандай ошол эки уюм, бул Арис менен Агахан фондулары өткөрүп атат. Агахан фондусу ошол жаштардын катышуусун арттыруу менен ишти алып барып, ошол социалдык отчеттуулук боюнча жумуштарды алып бара турган болсо, ал эми Арис ошол жер жериндеги жалпы мобилизация жумуштарын уюштуруу, окууларды өткөрүү, андан тышкары ошол бериле турган гранттык каражаттарды башкаруу, бөлүп берүү боюнча жалпы жумуштарды алып барабыз. Эми дагы бир жагдайда мына бизге да ушундай суроолор жазылып атат. Эмне үчүн Агахан фонду кирип калды дейт. Агахан хандын фонду боюнча биз азыр түшүндүрүп берди окшойбуз. Булардын кыла турган иши жөнүндө айтып койдуңуздар. Эмне үчүн ушу Агахан фонду катышып атат деген суроосун жазыптыр. Бул жерде ошол жана айткандай эле Агахан фондусунун катышып атканы, эми Арис уюму өзүңүздөр жакшы билесиздер, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу Арис уюму жер жерлерде 2003 жылдан бери иштеп келет. 2003 жылдын 15 октябрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен ишке кирип ишин баштаган. Мына ошондон бери үзүрлүү жумуш аткарып келүүдө. Анан буну менен эмнени айткым келип атат? Ошол буну менен ошол жер жерлериндеги мобилизация жумуштарын уюштуруу, окууларды өткөрүү, анан социалдык объектилерди куруу боюнча Аристин тажрыйбасы жетишээрлик жакшы жумуштар аткарылып атат. Ал эми ошол социалдык отчеттуулук деп атабыз. Мына социалдык отчеттуулук менен жаштардын
ошол долбоорго тартылышы, анан социалдык отчеттуулукту өткөрүү боюнча, форум театрларды өткөрүү боюнча ошол Агахан фондусунун эл аралык баягы тажрыйбалары болгон үчүн долбоорго кошулган. Долбоорго кошулуп, бирок ошол Агахан фондусуна дагы өзүнчө дүйнөлүк банктын көп тараптуу каржылоо фондусу тарабынан акча каражаттары берилип, мына ошол каражаттын эсебинен иш алып барышып атат. Ал эми жана мен айткан долбоордун жалпы 11 миллион АКШ долларынын эсебинен Агахан фондусу каржыланган жок да. Бул жерде долбоорго кирип атат. Алар киргенде ошол жанагы социалдык жоопкерчиликти чыңдоо боюнча, анан ошол коомчулуктун катышуусун жогорулатуу боюнча деп өзүнчө долбоор болуп, баягы долбоорду ишке ашырууга көмөкчү катары кирип атат. Негизинен ошол долбоорду Айрис уюму аткарат. Рахмат. Майрамбек Эмилбекович, мына Каса 1000 электр шуу алгысы бул ошол Жалал Абад шаарынан алыс эмес жайгашкан жанакы Датка подстанциясынан башталат экен да. Тажикстандын батыш чек арасына чейин курулат деп, азыр өзүңөр да айттыңар, ал Жалал Абад, Ош, Баткен областтарын кесип өтөт деп. Демек, ушул аймактардагы жергиликтүү калк мындай долбоорго катышышы, мисалы үчүн алар баягы бир керектүү сунуштарын кандай түрдө бере алат сиздер? Мисалы үчүн негизи эле буга чейин дагы бир сунуштар түштүбү? Абдан жакшы суроо болду. Мен ушул суроого токтолоордун астын ошол долбоорго кирген айылдык аймактар жөнүндө кыскача маалымат берип койсом. Сиз айткан 3 областтын алкагында Жалал Абад областында Сузак району, Ош областында 4 район кирип атат. Бул Өзгөн, Кара Суу, Араван, Ноокат райондору. Ал эми Баткен областында болсо баардык 3 область кирип атат. 3 району кирип атат. Бул Кадамжай, Баткен, Лейлек райондору. Мына ушул 3 областта 8 райондо, анан 5 шаар болуп атат. Мына ушул шаарлардын алкагында 77 калктуу конуш десек болот. Же болбосо айылдар кирип атат. 77 айыл, 36 айылдык аймак, 5 шаар кирип атат. Мына ошол 77 айылда иш алып барабыз. Ал жерде биз бүгүнкү күндө ошол электр энергиясын берүүнү жакшыртуу боюнча жумуштарды баштадык. Ал жерде баштаганда биз жана сөзүмдүн башында айттым, биз ошол киришүү чогулуштарын өткөрүп, анан ошол киришүү чогулуштарын өткөрүп атканда атайын фокус топторду түздүк. Фокус топторду түзүп, ал жерде ошол фокус топторду түзгөндө аял кишилерден, анан ошол жаштардан, биздин ошол аксакалдардан, аталардан, апалардан турган группаларды, андан тышкары ошол аралаш группа деп, ошол айыл өкмөттүн кызматкерлери болобу, же болбосо ошол жердеги айылдык аймакта, же болбосо ошол айылдагы баягы медициналык мекемелер болобу, мугалимдер болобу, мына ушул адамдардан атайын фокус группаларды түзүп, анан электр энергиясына болгон муктаждыктарын аныктоо боюнча талкууну жүргүздүк. Ал жерде негизинен 3 багыт боюнча талкуу берүүчү чогулгуларын тартып алган жерлер бар экен. Мына ошолорду кайрадан жаңылап, талапка жооп бергидей кылып куруп берүү. Анан 3-чү багыты бул ошол көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча суроолорду койгонбуз. 3 багыт боюнча. 3 багыт боюнча ошол фокус топтордо талкууну жүргүзүп, аныктап алгандан кийин биз ар бир айылда ошол 77 калктуу конушта жалпы элдин жыйынына салып, ошол жанагы фокус группалык талкуулардан чыккан жыйынтыктарды элдин жыйынына салып туруп, анан жалпы талкуу жүргүзүп, анан ошол 3 багыт боюнча көйгөйлөрдү аныктап алдык. Мен азыр так айта алам, ошол 77 айылдын ичинен 2-сү гана ошол электр көчөлөрдү жарыктандырууга багытталган жумуштарды айтышты. Андан тышкары 15 ошол электр энергиясын берүүнү кеңейтүүгө багытталган. Ал эми калганы ошол бүгүнкү күндө иштеп аткан электр энергиясын берип аткан электр тармактарын жакшыртуу боюнча өздөрүнүн багыттарын аныктап беришти. Мына ошол багыттарды дагы баягы пандемиядан улам катышкандардын саны аз болуп калбасын, мүмкүн кээ бир кишилердин үнү жетпей калдыбы деген максатта жана айттым, ошол онлайн платформасын иштеп чыкканбыз. Ошол онлайн платформасына коюп, анан ошол жерден багыттар боюнча маалыматтарды элдерге жеткирип, анан элдин талкуусун алдык да. Буну ошол ар бир айылда бүгүнкү күндө ар бир айылдын өзүнүн WhatsApp группалары бар экен да. Көп кишилерден турган WhatsApp группалары бар экен. Андан тышкары ошол айылдагы туугандардын WhatsApp группалары бар экен. Көптөгөн көчөлөрдүн WhatsApp группалары бар экен. Мына ошол WhatsApp группаларга биз
өзүбүздүн онлайн платформага орноткон жана маалыматтарды, анан талкууну жүргүзүү боюнча атайын ошол терезелерди ачып туруп, анан ошол маалыматтарга, анан терезелерге айылдагы жана түзүлгөн WhatsApp группаларга шилтемелерди жөнөттүк. Алар ошол шилтемелер менен ошол түз эле баягы биздин онлайн платформага киришип, ошол жерден толук маалыматтарды алышып, анан өздөрүнүн баягы буга чейинки болгон ошол фокус группалык талкуудагы, айылдагы талкуудагы ошол чыны менен туура жүрдүбү, же болбосо ошо менен макулбу, макул эмеспи деп ошону талкуулап чыктык. Баардыгы ошол ага чейинки өткөрүлгөн ошол фокус группадагы айылдардагы талкууларды колдоп беришти. Бул эмне дегендикке жатат? Ошол демек ошол айылдарда фокус группаларды уюштурууда, айылдагы талкууларды жүргүзүүдө элдин баягы көйгөйлөрү туура аныкталган деп таптык. Алардын активдүүлүгү кандай болду? Мисалы үчүн мына онлайн платформа биз ушу пандемияга учурунда бир эфир кылбадык белек? Ошондо сиздер айткансыздар, эми биз онлайн түрүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз деп, мына платформа иштеп чыкты деп атасыздар. Маалыматтуулугу канча болду? Мындай анализ жүргүздүңүзөрбү? Ооба, сөзсүз Анан түрдө. канча убакыт кетти дейм да? Сөзсүз түрдө биз ошол баягы маалымат таркатууда биринчи биз баягы салттуу ыкма деп айталык, көзмө көз жолугуп, фокус топторду өткөрүп, талкууларды жүргүзгөндө 7000ден ашуун киши катышыптыр. Анан ошол 7000ден ашуун кишинин оюн дагы бекемдеп коюш үчүн биз онлайн платформага койгондо ал 15.000ге чамалап барды да. Ошондо 2 эсе көбөйдү десек болот. 77 айылда биринчисинде ошол орто эсеп менен биринчи талкууга 100дөн киши катышкан болсо, ал эми онлайн платформа аркылуу өткөргөндө 200ге чейин чамалап барды да. Анан ошол адамдар ошол мурда салттуу түрдө өткөрүлгөндөгү такталып алынган багыттардын баарын ырастап бекемдеп беришти. Анан азыр ошол жакшы суроо бердиңиз, канча убакытка созулду деп. Бул жерде ар бир баягы салттуу ыкмалар менен өтүп атканда, ошол Аристин жериндеги эксперттери, кызматкерлери барып чогулуштарды өткөрүп, анан ар бир айылдарды кыдырып чыкканча, мисалы үчүн бир баягы райондо десек, ошол айылдардын санына жараша, мисалы үчүн бир жума 10 күнгө чейин убакыт кетип атты да. Ал эми ошол онлайн платформада талкуу жасаганда ал жерде деле бир 10 күн убакыт кетти, бирок бүт баардык айылдарга биз бир эле учурда шилтемелерди жөнөтүп, баарына баягы маалымдуулукту таркатып туруп, анан кийин 10 күн убакыт бердик. Анан 10 күндүн ичинде алар баягы өздөрүнүн биринчи карап чыгып, угуп, андан кийин өздөрүнүн пикирлерин, сунуштарын, мүмкүн кээ бирлеринде каршы пикирлер болсо, каршы пикирлерин, же болбосо аны жакшыртуу боюнча өздөрүнүн сунуштарын да берип атты. Анан онлайн платформада бизде дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ал жерде ошол жазса да болот, анан видео кайрылуу кылса да болот, же болбосо аудио кайрылуу кылып да калтырса болот. Мына ошонун бүт баардыгын калтырганга 10 күн убакыт берип, анан ошол 10 күн бою биз жөнөттүк деп эле таштап койбостон, ар 3 күн сайын ошол атайын тиги жаңылап, эскертип жүрүп атат деп баягы маалымдап коюп аттык да. Анан 10 күн дегенде анан айтып, мына ошол жанагы айткан шилтемелер боюнча ошол WhatsApp группаларга кайра мына ошол онлайн талкуу жыйынтыкталды, бүттү деп туруп убактысын жаап, андан кийин көп өткөрбөй эле баардыгын анализ жасап, канча киши катышты, анан ошол макулдугун берди, канчасы каршы болду, канчасы дагы өзгөчө пикирлерди калтырды, ошонун баарын аныктап, тактап алгандан кийин кайра ошол онлайн платформаларга биз ошол азыр бүгүнкү күндө даярдап атабыз. Эми ошол элдин талкуусунун жыйынтыктарын өздөрүнө кайрадан дагы бир жолу ошол онлайн платформа аркылуу жөнөтүп коелу деп атабыз да. Мына талкуу аяктады. Эми сиздерде талкуу болгондо мынча киши катышты, анын мынчасы каршы пикирде болду, мынчасы макул деп билдиришти. Жалпы макул деп табылды. Мына ушул жакшыртуу боюнча, же болбосо кеңейтүү боюнча, жарыктандыруу боюнча багыттарын аныктап, көрсөтүп, жазып, билдирип коелу деп атабыз да. Эми буга жергиликтүү коомчулуктун дагы аябай мындай кызыктар болуш керек да. Бул ошол жерди мисалы үчүн жарыктандырып алалы деген жакшы багыттар бар экен. Анан жана айтпадыңыздарбы, ошол баягы өздөрүнүн керектүүсүнө, сунуштарына ылайык аларга баягы чака гранттарды берүү мүмкүнчүлүгү бар депчи. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк да, баары буга аракет кылат болуш керек.
Анан буларды кантип тандайсыздар? Мисалы үчүн ошол кандайдыр критерийлер барбы муну аныктаганга? Мынакей жана 77 айылды аныктап алдык. Ошол электр өткөргүч чуалларын бойлой жайгашкан деп, Басып анан өтө турган. басып өтө турган деп айылдарды аныктап алдык. Айылдарды аныктап алгандан кийин айылдарга барып туруп маалыматты бердик. 3 багыт боюнча аныктап бериңиздер деп. Жанагы бул жерде ошол электр энергиясын берүүнү жакшыртууга багытталган жумуш боюнча. Анан бул жерде алар 3 багытты аныктап бергенден кийин азыр биз ошол жерде Ош Электро, анан Жалал Абад Электро энерго компаниялары менен биргеликте иш алып барабыз. Буга чейин биз алар менен ошол биргелешип иштешүү боюнча меморандумдарга кол койгонбуз. Анан азыр ошол энерго компаниялардын инженерлери жанагы аныкталган айылдарга барып туруп, анан кийин ошол электр энергиясыны берүүнү жакшыртуу үчүн эмне жумуштарды жасаш керек экенин аныктап, анан ошол жерге канча баягы электр жабдуулары же болбосо электр товарлары керек болот, санын, анан кийин техникалык мүнөздөмөсүн бизге тактап беришет. Ошол техникалык мүнөздөмөсүн тактап бергенден кийин сатып алуулардын баардыгын ошол энерго компаниянын өкүлдөрүнүн катышуусунда биз сатып алып туруп, анан энерго компаниялардын короосуна чейин жеткирип беребиз. Анан ошол энерго компаниялар өздөрүнүн короосунан курула турган же болбосо ремонттон өтө турган айылдарга чейин өздөрү ташып алып барып, куруу же болбосо ремонт жумуштарын жасап берип, андан кийин өздөрүнүн балансына өткөрүп алып туруп, андан кийинки ошол эксплуатациясын, анан техникалык багы оңдоп түзөө иштерин бүт баарын өздөрүнүн мойнуна алып, өздөрү жумуштарды жүргүзүп беришет. Андан кийинки экинчи багыт боюнча айта турган болсок, жана социалдык объектилер деп атабыз. Социалдык объектилерге келгенде дагы биз жанагы сөзүнүн башында айткандай эле атайын фокус группалардан талкууларды өткөрөбүз. Мисалы үчүн сиздердин айылга айылдагы эң көйгөйлүү маселелер кайсыл деп алар айтышы мүмкүн. Жол, же болбосо мектепти ремонттон өткөрүү, же болбосо мектептин жылытуу системасын оңдоо, же фап куруу, же сууга байланыштуу деп. Анан алар өздөрү ошол жалпы фокус группаларда, андан кийин жанагы онлайн талкууларда өздөрү аныктап бериш керек да. Биз ошол алар аныктап бергенден кийин биз жана сиз айтып аткан критерий деп атканыбыз эле бул ошол долбоор тарабынан бериле турган акча каражаттарынан ашпагандай болуш керек. Анан 18 айдын ичинде курулуп бүтөт деген баягы чек болуш керек, милдеттенме болуш керек. Мына биз фап курабыз дей турган болсо, ошону 18 айдын ичинде куруп бүтүп, аны ошол эң узак дегенде 18 айдын ичинде куруп бүтүп туруп, аны пайдаланууга бериш керек деген жери бар. Андан тышкары ошол экологияга терс таасирин тийгизбеш керек деген маселелер бар. Андан тышкары жанагы эми ден соолукка зыян келтире турган, ошол эле учурда мисалы үчүн мен спирт ичимдиктерин чыгарам десе, же болбосо ошол тамеки жана башка нерселерди чыгарам деген нерселер болсо, биз аларга тыюу коюлган долбоордон, биз ага уруксат бере албайбыз. Андан тышкары дагы бир айта кете турган нерсе, бул спорттук залдар болобу, мына ушулга окшогон объектилерди каржылабайбыз, долбоордун талаптарына ылайык. Калган объектилерди биз толугу менен анализ барбы? Мисалы үчүн сиздерге келген ошол сунуштарда кандай каалоолор бар экен? Мисалы үчүн ошол эле Жалал Абад дейбизби, Ош Баткен жерлерде көбүнчө басымдуу бөлүгү эмнени каалашат? Биз бүгүнкү күндө электр энергиясына байланышкан гана суроолор менен чектелип атабыз. Ал эми ошол социалдык инфраструктура, андан кийин жанагы экономикалык объектилер деп атпайбызбы, ага байланышкан жумуштарды баштай элекпиз. Мунун өзүнүн баягы орчундуу себеби бар. Себеби дегенде бүгүнкү күндө жанагы Кыргызстандан чыгып Тажикстанга кире турган баягы электр чуалларынын документтешип, ордулары аныктап, так болгондон кийин гана. Себеби дегенде азыр биз ошол жерде жумуштарды баштап, сатып алууларды жасап, андан кийин бир нерселерди куруп баштасак, эртең кандайдыр бир жүйөлүү себептер менен
ошол электр чуалгаларынын траекториясы алмашып кала турган болсо айыл кирип калбай калышы мүмкүн, чыгып калышы мүмкүн деген маселелер бар. Ошон үчүн ушул жумуштарды кичине токтоп туруп атат. Ал эми ошол электр энергиясына байланышкан жумуштарды жылдырып атабыз. Анан бул жерде дагы бир кошуп айтып койсо боло турган жагдай, быйыл мына 15 декабрда ушул Кассамин жергиликтүү коомчулукту колдоо долбооруна кошумча каржылоо келет. Кошумча каржылоо бул пандемия, ошол ковид пандемиясынын кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү. Эми бул кесепеттердин баарын жоюп жиберебиз дегенден алыспыз. Бул чоң эмгекти, чоң каражатты талап кылат. Ошону жоюуга көмөктөшүү катарында акча каражаттары келип атат. Ошол акча каражаттары менен биз жана айттым 36 айылдык аймакты камтыдык деп. Ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында жалпы 187 айылдык аймак болсо, 187-нин 36 айылдык аймагын биз негизги долбоор менен, ал эми калган 151 болсо ошол кошумча каржылоонун эсебинен жабабыз деп атабыз. Кошумча каржылоонун эсебинен бул эми атайын ошол ковидтин кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү деген долбоор болуп аткандан кийин бул жерде биз жумуштарды ыкчамдатып, жанагы социалдык объектилердеги маанидеги же болбосо ошол ковидтин кесепеттерин жоюу, ошол ковидке байланышкан бир жумуштарды тез аранын ичинде жүргүзөбүз деп атабыз. Бул эми биз ушул жаңы жылга чейин, 31 декабрга чейин мүмкүн биз областын деңгээлинде тегерек столдорду өткөрүп, маалыматтарды берип келсек, андан кийин ошол 10 январдан кийин Кудай буюрса шайлоолор өткөндөн кийин барып туруп райондун, айылдык кеңештин деңгээлдеринде чогулуштарды өткөрүп, анан жана сиз айткандай ошол атайын критерийлер менен ошол мына ковидке байланышкан маселелер болсо көтөрүп аныктап бергиле деп аларга сунуш беребиз. Анан алар бизге өздөрү аныктап бергенден кийин бир жерде айтышы мүмкүн, бизге ФАП куруш керек, же болбосо ошол ФАПтын ремонтун өткөрүш керек, же болбосо жанагы ошол жеке коргонуучу каражаттарды алып бер деп айтабы, же болбосо башка бир дагы ошол көйгөйлүү маселелери болсо, ковидтин алдын алуу, кесепеттерин жоюу боюнча бир көйгөйлөрүн бизге сунуштаса, биз ошол сунуштарды быйыл август айына чейин кыска мөөнөттө аткарып бергенге баягы атайын иш пландарды түзүп, мына ошонун алкагында азыр жумуштарды алып барып атабыз. Буюрса бул жумуштарды дагы ошол тездетүү үчүн августка чейин бүткөрөлү деген ойдо турабыз да. Бул долбоордун артыкчылыктарын дагы бир суроом бар, бирок ага чейин дагы бир суроону бергим келип атат да. Биз эми республикада жүрүп аткан ар кандай долбоорлордун алкагында мындай практикада угасың, көрөсүң, ушул долбоордун алкагында ушул аймак кирбей калды же ушул айыл кирбей калды, могу долбоор болгондо могу маселе чечилип калмак эле дегендерди угуп калабыз да. Анан жана сиз айттыңыз, биз тандап алдык кайсы айылдар экенин. Ошондой мындай бир талаш тартыштуу маселе келип чыккан жокпу? Мисалы үчүн ушул айылга кирбей калды, бул айыл бекер кирди деген талаш тартыштар болгон жокпу? Бул жерде талаш тартыштар сөзсүз болду. Менин айылым дагы биздин айыл ошол линияга жакын жайгашат. Биздин айылды дагы кошуш керек деп кат менен кайрылуулар болду. Бирок ал айылдарга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол айыл өкмөт башчылары менен, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен, аппараттын кызматкерлери менен, айылдык кеңештин депутаттары менен, төрагасы менен жолугуп, сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин алар чыны менен эле биз бул долбоорго кирбейт экенбиз деп баягы ынанышты да. Себеби дегенде бул долбоорго 3 километрлик коридордогу айылдар кирет да. Бул эмне дегендикке жатат? Мына линия өтө турган болсо, ошол линиянын оң тарабында 1,5 чакырым аралыктагы айылдын ошол аймак, ошол айылдын территориясы ошол 1,5 километр аралыкта чакырымда жатса, экинчи жагынан дагы 1,5 километр чакырымда жатса, мына ошолор кирет. Биз айылдарды аныктап атканда НЭСКке жана Кассамин долбоорун НЭСК аткарып атат да, ошол НЭСКке атайын кат менен кайрылып, анан ошол электр чубалгыларын алып өтүп атканда жанагы атайын чоң мамычалар орнотулуп атат да. Ошол орнотулган атат да, ошол мамычалардын координаттарын алдык. Координаттарын алып, анан ошол биздин ГИС специалисттер анан 1,5 чакырымдан эки жагында ошондой 3 чакырымдык коридорду түзүп, ошол коридорго кайсы айылдар кирет, айылдардын да координаттарын коюп, анан так аныктап беришти. Биз жерлерине барганда дагы ошол карталар менен барып, көрсөтүп, мына сиздин айылыңыз бул жакта турат, бул айыл мына бул жерде турат, мына бул айыл кирет, сиздин бул айылыңыз кирбейт деп көрсөткөндөн кийин анан ынанышып, баягы
макул болуп калышты да. Эми бул баягы Түштүк Азияга баягы Тажикстан аркылуу деп экспорттолуп аткандан кийин ошол жак гана кирет да. Жана биз айткан Ош, Жалал Абад, Баткен ооба ооба областтарындагы айылдар. Анткени бизге дагы жазып атат, жаңы конуштарды эске алсаңар, Арча Бешикте 30 миңдей ашты кожолуктар 2 бөлмө фапта тыгылып отурушат. Сүйүн Курманова жазган экен, бирок бул жака биз тиешебиз. ооба, бул жака биздин эми тиешебиз жок. Биз Жок. ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында. Анан бул жакта азыр негизи эле айрысем бир топ долбоорлорду аткарып атат. Бүгүнкү күндө 14 долбоорду аткарып атабыз. Бирок буга чейин биз ошо Ош, Бишкек шаарларынын жаңы конуштары боюнча дагы долбоорлор болуп ишке ашырганбыз. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы ошол жаңы конуштарды, шаарларды каржылоо боюнча, чоң шаарларды каржылоо боюнча долбоорубуз жок. Эгер дагы кошумча долбоорлор келип калса, Эске аласыздар. сөзсүз түрдө мындай нерселерди эске алабыз да. Жана сөзүңүздүн башында мен дагы байкап калдым, жергиликтүү коомчулукту колдоо деген мунун алкагындагы дагы бир жакшы маанилүү жагы бул жаштарды анан бир гендердик жагында дагы биз эске алып атабыз, аялдарды тартуу депчи. Ушул нерсе булардын тажрыйбаларын пайдалануу деп мен дагы мына долбоорду карап отуруп, бул кандай көңүл бурулат, бул процесстер кандай ишке ашат, кандай ыкмалар буга колдонулат, ушул жагына да токтосоңуз. Эмне үчүн өтө мындай маанилүү жагы деп муну бөлүп койдуңар? Ооба, бул боюнча менин ошол Агахандагы кесиптешим айтып кенен токтолуп берсе абдан жакшы болмок. Себеби дегенде мына ошол коомчулуктун катышуусун арттыруу, жаштар менен иштөө боюнча ошол коллегаларыбызга милдеттендирилген. Бирок ошентсе дагы мен кыскача токтолуп өтөйүн. Негизи ошол долбоор даярдалып, долбоордун дизайны даярдалып атканда ошол аялдардын катышуусун арттыруу боюнча, жаштардын катышуусун арттыруу боюнча атайын баягы талаптар коюлган. Бул жерде кандайдыр бир чогулуштарды өткөрөбүзбү, талкууларды өткөрөбүзбү, сөзсүз түрдө алардын жарымысы аял жалдоштор болуш керек, жарымысы жаштар болуш керек деген талаптар коюлган. Бул эмне дегенде, бул жерде ошол аялдардын баягы көйгөйлөрү болобу, же бир алдыда бир чоң керектүү бир маселелери көз жасында калып калбасын деген максатта. Ошол эле жаштардын дагы бир немеси баягы көйгөйлөрү көз жасында калып калбасын деген биринчи максат. Ошон үчүн жаштарды катыштырып, алардын үнүн угуп, аларды чечим кабыл алууга катыштыруу максатында болуп атат. Бул жерде андан тышкары жана социалдык отчеттуулук болгондо дагы ошол жаштар, аялдар ошол социалдык отчеттуулукка дагы катышып, анан ошол социалдык мобилизациянын жүрүшүндө же болбосо аныкталган көйгөйлөрдү ишке ашырууда, жана айттым, ошол социалдык объектилерди куруу, оңдоо жумуштарында дагы алардын ошол курулуп бүткөндөн кийин алардын ошол элге бир көрсөткөн баягы кызматтары жакшырдыбы, же болбосо ошол эл каалагандай болуп аткарылдыбы, мына ошонун бүт баарын тактоого дагы ошол аял жолдошторду, жаштардын катышуусун арттырсак деп атабыз. Андан тышкары бул жакта ошол жаштар дегенде дагы жаштар сөзсүз түрдө ошол жаштардын дагы 50% кем эмеси бул баягы кыз балдар, келиндер болуш керек деп атабыз. Жаш айымдар болуш керек деп атабыз. Аларды дагы бул долбоорго катыштырып атканыбыз ошол Агахан фонду тарабынан каржыланып аткан долбоор бар. Мына ошол долбоор аркылуу ошол 3 областтын аймагындагы кесиптик лицейлердин материалдык техникалык базаларын чыңдоо менен ошол айылдардагы 4000ге жакын, 4000ден кем эмес жаштарды ошол кесиптик окуулардан өткөрүп, аларды бир кандайдыр бир өздөрүнүн эртеңки бир үй бүлөлүк киреше таап келүү үчүн алардын дагы бир жумушка үйрөтүү, жумушка орношууга жардамдашуу болуп атат. Андан тышкары мисалы үчүн окуудан өткөргөндөн кийин алар өздөрү долбоорлорду даярдашып, анан окууну алып эле ошо менен отуруп калбастан, анан алар кайра ошону андан ары улантып, өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджетин көбөйтүп, киреше табуу үчүн атайын гранттарды бөлүп берип туруп, мисалы үчүн кээ бир балдар айталык жанагы ширетүүчү болуп окууну бүтө турган болсо,
Андан ары ал жумушун улантып кетүү үчүн атайын ширетүүчү Бул абдан аппараттарды жакшы сатып экен, берүү үчүн да абдан жакшы мүмкүнчүлүк. мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ал окуп электин болбостон окуп бүткөндөн кийин ал жакшы окуса, ал баягы сабактарынан калтырбай, анан талаптардагыдай баягы проектилерин жазып долбоорго кайрылса, мына ошол кайрылган жаштарга ал жалгыз бала болушу мүмкүн, же болбосо ал кичинекей чакан топ түзүп алып туруп бир ширетүүчү аппараттарды алып бергиле, башкаларды алып бергиле десе, долбоор тарабынан алынып берип туруп, анан аларга мүмкүнчүлүк түзүлүп турат да. Иш менен алектенип кеткенге ооба, мүмкүнчүлүк болот сөзсүз экен да. түрдө, Эми сөзсүз түрдө. бул Каса 1000 долбоору кандайдыр бир уникалдуу бир жагдайдан да тандап алыптыр да. Мындай параллелдүү ошол эле учурда жанакы Агаханды дагы бул жагынан тартып, сиздерди Ооба. Аристти тартып, бул жагынан мындай бир комплекстүү иш чара бүтүп кетет десек болобу ошол? Ооба, сөзсүз түрдө, албетте. Ошол долбоорду даярдап атканда, ошол биз башынан баштап даярдоодо жүрдүк. Ошону даярдап атканда донорлорго ошол Дүйнөлүк банкка ушул багытта кайрылуулар жасаганбыз да. Жөн эле акчаны берип, баягы материалдык техникалык базасын оңдоп, анан балдарды окутуп тым койбостон ошолорго бир мүмкүнчүлүк берелик. Алар андан ары жумушун улап кетсин. Эми бул жерде бүт баардыгы ошол 4000 баланын баардыгына жанагындай чакан гранттарды $3000 чейинки чакан гранттарды берүүгө мүмкүн эмес. Бирок ошол эле учурда биздин жаштарыбыз окууну бүткөндөн кийин баягы миграцияга, тышкы миграцияга чыгып кетип атат да. Ал жака баргандан кийин андай бир кесипке бир үйрөнгөн, же болбосо бир сертификаты, же болбосо бир ошону ырастаган кагаздары жок чыгып барып кичине кыйналып аткан учуру бар. Ооба. Андан тышкары окуй баягы аны үйрөнүп барбагандан кийин чыны менен аны иштей албай да кыйналгандар бар да. Анан ошол жерден биз окутуп дайындап койсок, эми бунун баардыгы баягы бул жакта калып иштесин деген аракеттер, бирок ошол эле учурда биз аларды кармап кала албайт экенбиз деген чыга турган болсо, жок дегенде даяр барсын деген дагы бир ой да. Абдан жакшы экен да. Демек, келечекте жаштардын дагы иш менен бир камсыз болушуна бул бир негиз түзүп берет экен десек болот экен. Ооба. Эсенбек Карыпбеков жазып атат: саламатсыздарбы? Алыска айылдарга колдоо болуп жаткан долбоор экен. Карапайым элдерге жергиликтүү башкаруу кызматкерлери активдүү түшүндүрүү иштери керек дейт. Конокко ийгилик каалайбыз дейт. Демек, бул жагдайда жана мен да суроо бердим эле, ушу маалыматтуулугу кандай болот? Баардыгы муну менен маалымбы деген суроом ушул болчу. Буга өзүңүздүн комментарийиңиз болсо айтыңыз. Анан Муратбек Мамадалиев жазып атат: саламатсызбы? Базар Коргон району Арыстанбап айылы киргенби? Сиздердин долбоорго эгер жок болсо байланышсак болобу дейт. Ошол Сузак районунда жанагы Датка көмөкчү чордонуна жакын жайгашкан. Анан ошол линияны бойлой жүргөн айылдар кирген. Азыр мен так айта албайм, Кызыр Сеңир 4 айылдык аймак кирген. Базар Коргон кирген эмес, Базар Коргон жок. Ал жака жанагы кошумча каржылоонун эсебинен, Кудай буюрса барабыз, кошумча каржылоонун эсебинен каржыланат. Жана айтып атпаймынбы, дагы кошумча каржылоо келип, мына 16 декабрдан баштап күчүнө кирди. Ошол долбоордун алкагында барабыз. Бул ушул долбоорго кошумча каржылоо болуп аткандан кийин бул жерде жана айткандай эле ошол электр энергиясын берүүнү жакшыртуу боюнча өздөрүнүн көйгөйлөрү болсо, же болбосо социалдык инфраструктураны жакшыртуу, андан тышкары ошол экономикалык объектилерди курууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү алат. Анан Эсенбек мырзанын рахмат деп айтат элем. Чыны менен ошол жеринде официалдуу түрдө иштеп аткан бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, бул айыл өкмөтү, айылдык кеңеш. Ошол айыл өкмөтүнүн аппаратынын кызматкерлери, жергиликтүү кеңештин депутаттары бул долбоорго кызыктар болуп, алар өздөрү түздөн түз катышып, маалыматтарды алып, биз менен кошо ошол маалыматтарды жеткирүүгө, ошол долбоордун ишке ашышына мындай өздөрүнүн мындай бир кызыгуу менен бир барандуу салымдарын кошуп турса, анда мен ойлойм бул долбоорду мындай ийне жибине чейин так жакшы аткарганга мүмкүнчүлүк болот да. Сөзсүз түрдө алардын катышуусу Албетте, жергиликтүү башкаруу бийлигинин өкүлдөрүнүн мындай бир бул жерде ролу дагы өзгөчө турбайбы? Ооба, сөзсүз Анан түрдө. жана айтылып кетип атпайбы, мына Базар Коргон жөнүндө да суроо берип атат. Азыр дагы мынакей башка айылдарды дагы жазып атышат да. Демек, жана сиз башында айттыңыз, Каса 1000 азыр бир угарманды кабыл алып коюп, анан суроомду улантайынчы. Сиз кошулдуңуз, сурооңузду бериңиз. Саламатыңыздар акан. Силер айтып атасыңар, пандемия учурундагы
жана апатын эл арасында биз талкууладык, жана аларды эл арасында кеңири алууга мүмкүнчүлүк болду деп. Анда элдин абалы кандай экен? Медициналык билими, гигиенаны билгендиги, жана ошондой эле бет капты эл арасында тагынуунун абалы кандай? Жана ошондой эле дары-дармектерди пайдалануунун абалы кандай элде? Ушулар жөнүндө кандай социалдык опростун жыйынтыгын ала алдыңар? Алимов. Рахмат агай, биз бул жерде ошол элдин арасында талкууларды жүргүзгөндө сиз кайрылган багытта эмес, биз ошол долбоордун долбоор жөнүндө маалыматтарды берип, анан ошол долбоорго катышуу, алар жанагы электр энергиясын берүү, жакшыртуу, кеңейтүү, жарыктандыруу боюнча алардын көйгөйлөрүн уктук да. Анан түздөн түз алар ошол социалдык абал боюнча, башка боюнча талкуу болгон жок. Ал боюнча өзүнчө дагы ошол Дүйнөлүк банктын колдоосу менен талкуулар жүрүп атат. Аны телефонун калтырган болсо, биз кошумча дагы чалып айтып маалымат берип койсок болот. Бул жерде биз долбоор жөнүндө гана көбүнчө иш алып бардык да. Ооба, эми жана суроону улай географиялык мындай баягы камтуу же болбосо ошол картанын дагы бир өзгөчө мааниси бар экен да. Жанакы кайсы айылдар кирди, анан жана сиз айтпадыңызбы, эгерде кошумча дагы бир каражаттар, колдоолор келип калса, финансылык колдоолор келип калса, бул дагы бир толукталат. Анан жанакы Касамиңдин андан ары жанакы өздөрүнүн долбоорлору андан ары бир чечимдер жана келишимдер дагы ишке ашып калса, анда дагы бир кошумча өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деп. Ушундай да, Анан сиздин оюңузча жанакы маалымдуулук боюнча дагы айткым келип атат да. Жана айтылган 15.000, 7.000 деген ушул сан, бул нормалдуу көрүнүшпү же мындан да көбүрөөк болушу мүмкүн беле? Бүгүнкү күндө ошол долбоордун талаптарына ылайык чакан айылдарда ошол салттуу ыкмалар менен өтүп атканда 60 кишиден кем эмес, чоң айылдарда 100дөн кем эмес. Ошол адамдардын сөзсүз түрдө 50%нан кем эмеси аял жолдоштор, 50%нан кем эмеси жаштар деген баягы талаптар коюлуп туруп жумушту баштаганбыз. Анан ал жерде эми чыны менен салттуу өткөргөндө ошол элдердин катышуусун арттыруу, көбөйтүү жана бир угарман айткандай, ошол айылдык өкмөттүн кызматкерлеринин, айыл башчыларынын, айылдык кеңештин депутаттарынан көбүрөөк көз карады. Алар өздөрү кызыктар болуп жардам берип, эми өзүбүздүн айыл үчүн, өзүбүздүн эл үчүн деп туруп жардам берсе, аны көбөйтүүгө чын менен мүмкүнчүлүк бар. Экинчиси жанагы неме боюнча, онлайн платформа боюнча жүргүзүп атканда, бул эми Кыргызстанда бизде дагы биринчи баягы ыкма болуп жаңы баштап атабыз. Анан бул боюнча Кудай буйруса, улам кийинки талкууларды жүргүзүп атканда кеңейет, себеби дегенде элдин дагы ошону эми жаңы пайдаланып атат, биз өзүбүз да жаңы жасап, жаңы көрүп атабыз. Анан улам бири-биринен маалымат алып, улам баягы кеңейип, менимче анын баягы көрөмү менимче көбөйөт. Андан тышкары азыр айыл өкмөттөрдөн дагы мындай кайрылуу түшкөн жерлер бар. Ошол жанагы интернет байланыштарын же болбосо ошол мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы сунуштар болуп атат. Анан ошол айылдарга мисалы үчүн атайын жанагы Wi-Fi чачыратуу дейбиз, таратуу дейбизби, мүмкүн борборлорун уюштуруп берсек, ошол жерден барып туруп бекер баягы интернет байланышка чыгып, ошол жерден маалыматты алып, анан бир жолу өзүнүн сунуштарын берип кеткенге дагы мүмкүнчүлүк түзүп беребиз деп атабыз. Алар түзүлсө мүмкүн дагы элдин саны көбөйөт. Албетте, бүгүнкү биздин уктуруудагы мына ушул маалымдуулукка максат ошондой деп ойлойм, Майрамбек Эмилбекович. Анткени албетте бизди угуп аткан ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү болсо, бул долбоор боюнча дагы ошончо мындай бир активдүү катышып, өзүнүн дагы бир мындай бир сунуштары, демилгелери пайда болот беле депчи. Анан биздин уктуруубуз аягына чыгып калды. Мынакей Касамиң, демек сиздердин ошонун алкагындагы долбоор, жергиликтүү коомчулукту колдоо борбору, демек электиктердин кайсы бир учурда көйгөйүн чечүүгө жардам берет десек болобу? Сөзсүз түрдө жардам берет. Алар мына бир айылга орто эсеп менен $100.000 чейин акча каражаты келет. $100.000 бир топ жумуштарды жасап алса болот. 3,5 миллионду бул электр энергиясын жакшыртуу боюнча акча каражаты келип атат. $4,450,000 бул жанагы социалдык инфраструктураны жакшыртууга, андан тышкары $1,000,000 бул жанагы экономикалык объектилерди курууга. Андан жакшы.
мүмкүнчүлүк болсо кошуп койсок, бул долбоордун өзгөчөлүктөрүнүн бирин ушуну айтсак болот. Мына кошумча келип аткан каржылануунун дагы өзгөчөлүктөрү. Буга чейинки келип аткан долбоорлордун көпчүлүгү социалдык объектилерди жакшыртууга багытталган болсо, бул жерде ошол мына ковид пандемиясынын кесепеттерин жоюу, алдын алуу болгондон кийин ошого байланыштуу медициналык объектилер, андан тышкары көбүнчө экономикалык объектилерди баягы курууга, оңдоого, же болбосо ошол бир бизнес жумуштар болсо ошону улап кетүүгө бир чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да. Андан тышкары бул жерде долбоор, буга чейинки долбоорлордо эл өзүнүн баягы салымдарын жасай турган болсо, бул жерде андай кошумча салым кылуу башка деген жок. 100% долбоор тарабынан каржыланат. Эң жакшы. Рахмат анда. Урматтуу радио угуучулар, Каса Миң долбоорунун алкагындагы жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору туурасында биз бүгүн сөз кылдык. Каса Миң мына ушул долбоору электиктердин күйгөйүн чечүүгө жардам береби деген биздин өзөктүү суроолорубузга мына ушул Каса Миң жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун координатору Баялиев Майрамбек Эмилбеков жооп берди. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы, ден соолукта болуңуздар, жакшы долбоорлор ишке ашып, элдин мындай бир көйгөйүн чечкенге жакшы негиз түз берсин. 39 биринчи радиодо Талайгүл Сыдыкбекова болду.